Ассаламу алейкум. Москвада доставка жамааты кандайсыздар? Туугандар, ошо доставка боюнча кичине суроолор бар эле. Билгендер болсо, советиңиздерди айтып, комментарийге жазып койсоңуздар. Мына доставкага жаңы киргендер кичине үйрөнүп алат элек дегеним. Айрыкча мына паркта, через парк аркылуу иштегендерчи. Мен Еда аркылуу Яндекс Едада прямой иштеп аттым эле азыр. Ол жактан иштебей, через парк аркылуу иштеп көрөйүн дедим да. Иштесем мындай элдердин окшоп жакшы чыкпай атат да, 5-6 миң, 7 миң болбой атат да. Ошого секреттерин болсо, мындай иш жолдорун кичине айтып өтсөңүздөр группага, неме комментарийгечи. Көпчүлүгү көп адамдар бар экен да, айткысы келбей эле, мындай болот, мындай деп элечи. Мындай иштен жакшына кылып четко түшүндүрүп бергендер барбы? Биз да иштейли, мына жаңы парк менен иштегендерчи. Анан парк менен иштеген жакшыбы же Еда менен иштеген жакшыбы? Ушуга да оюңуздарды жаза кетсеңиздер. Анан экинчи тема боюнча, так, ошо через парк аркылуу иштесек же кандайдыр бир доставкада иштеген болсок, арендага баягы Лада Гранта, типа Матизден башкачы, азыр мисалы үчүн менин өзүмдө Матиз бар. Если паркта иштеген болсом, кичине баягы дальний заказдар болот экен да, Матизге кичине кыйыныраак болуп калат экен да. Ошого бир Лада Грантабы же башка бир көп ошондой менен чыгып атпайбы? Ошондо кандай ойлойсуздар? Ошолор менен ошол Лада Гранта либо башка бир машина менен чыгып арендага алып минсе актайбы же лучше Матиз менен эле иштеген жакшыбы? Кандай? Ошого да оюңуздарды айта кетсеңиздер. Ким доставкада баягы именно паркта арендага ошол машина алып иштейт? Выгодный жагы каяк болуп калат? Оюңуздарды айта кетсеңиздер.